Kim kapıyla nereye çıktı? Ben veremem. Саламатсыздарбы? Урматтуу Facebook көрүүчүлөр. Азыркы убакта saat Moskva убактысы боюнча 5-ке 20 мүнөт калды. Азыр мына консулдук бөлүмдө Кыргызстандын жарандарын кабыл алуу уланып жатат. Консулдук кызматкерлер арыздарын кабыл алып атат. Эже эмне боюнча келдиңер силер? Я. Кыргызстанга кеткенгеби? Арыз менен кайрылып келдиңер бияка, Зритель азбы? Күнүнө мына бул жыл менен бир 400-500 киши келип атат. Эртең менен кечке чейин. Көпчүлүгү ошо Кыргызстанга кетебиз деген. Жок, эмне жолуп атасың? Ben görgөн жокмун. Көрдө карабайсыңбы? Жок, урган жок, түнчү атам мен. Bir günde buna 400-500 жаран келип атат. Бардыгы ушу Кыргызстанга кетебиз дегендер көпчүлүгү. Азыркы күндө боюнда барлар, катуу ооругандар, балалууларды арыздарын кабыл алып атышат. Консулдук кызматкери Бакыт, прямой эфир болуп атат. Кимдерди кабыл алып атасыңар, кандай болуп атат? Азыркы учурда боюндагы аялдарды, кичинекей балдар менен улап адамдарды жана оорулар менен ооруган адамдарды кабыл алып атабыз. Справкалар менен, паспорттор менен бул жерден копиясын жасап берип атабыз. Арында бул жерде анкеталар толтуруп квазит бар комиссия өткөрүлөт. Бул жерге кабыл алып туруп, мында кылып, топ-топ. Ооба, бул ден соолугуна байланыштуу адамдардын арыздары, бул балдар менен жана боюнда бар аялдардын. Бүгүн эртең менен бери канча арыз примерно кабыл алдыңар? Менин эсебим боюнча 500дөн өттү го. 500дөн өттү. Siz emneye geldiniz mi? Men boyumda var ya, Kırgızstan'a кетүү боюнча? Кыргызстанга балам бар болгондуктан Кыргызстанга кетүүгө эмне дейбиз багым? Консулдук кызматка кайрылдыңыз. Аксакал, сиз эмне маселе менен кайрылып атасыз бага? Билетте калган менен паспортум жок. Кыргызстанга кетүү боюнча маселе. Мына консулдук кызматкердин айтуусунча эртеден бери 500 киши кабыл алдык деп 500дөн ашык киши болду. Арыздын кабыл алышып тур. Сиздер эмне маселе менен келдиңиздер?
Сен деген эмне себептен? Жашаған қыз мамасы сатып алып срочно кетпесе ыйлап күндө арызыңыз мамам өз калайында отурат Арызын жазып атат. жазып атат, Бул жер мына Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн офиси. Учактар боюнча жанагы жогорку категория Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери иштеп атышат, ооба. иш үстүндө. Учак боюнча ошол боюнда бар кыз келиндер 5 айдан 8 айга чейин. Анан 2 жашка чейинки балдар менен гана учуп кете алат. Телефондук Кийинки каттамда чалууларга мына консультация беришип, толук билиnerek. иш үстүндө. Толук билингенде да маалымат расмий түрдө берилет. Азыр кечинде кишилер азайып калышыптыр. Жана бу эшиктин алдында тыгын болуп 100дөн ашык киши бар болчу. Батпай турган. Тартипти Москванын полиция кызматкерлери тартипти карап атышат. Бияка маскасы жок, перчаткасы жок, киргизген жок консулдук кызматтын ичине. Учурдан пайдаланып айта кетет элек. Бул жерде азырынча учуп кетет элем, Кыргызстанга кетет элем дегендер боюнда бар аялдар 5 айдан 8 айга чейин, 2 жашка чейин кичинекей ымыркай балдары барлар жана катуу ооругандар справкалар менен келип арыз калтырсаңыздар болот. Башка адамдар, эркек балдар келбей эле койсоңор болот. Бияка келип убара болуп, кечки очередте турасыңар.